Саламатсыңар балдар, биология сабагы. Бүгүнкү өтө турган темабыз жаныбарлар жөнүндө жалпы маалымат. Бүгүн сабакта зоология илими жөнүндө түшүнүк аласыңар. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ортосундагы окшоштуктар жана айырмачылыктарды билесиңер. Жаныбарлардын ортосундагы байланыш, алардын тиричилиги жана байырылуучу чөйрөлөр менен таанышасыңар. Биологиянын жаныбарлар жөнүндөгү бөлүмү зоология деп аталат. Гректин зоо жаныбар, логос окуу, илим деген сөзүнөн алынган. Азыркы кезде жаныбарлардын жалпы түрлөрү 1,5 миллиондон ашат. Алардын ичинен 1 миллиондон ашыгы кумурскасы малдар, калгандары бир жана көп клеткалуу жаныбарлар. Жаныбарлар өздөрүнүн көлөмү, денесинин формалары, дене бөлүмдөрү, тери каптоолору, кыймыл органдары, жүрүм турумдары жана башка белгилер менен бири-биринен айырмаланышат. Дүйнөдөгү эң чоң жаныбар бул көк кит. Ал океанда жашайт. Анын узундугу 33 метр, салмагы 150 тоннага жетет. Ал эми кургакта жашаган эң чоң жаныбар бул Африка пиле. Анын салмагы 5 тоннага, боюнун бийиктиги 3,5 метрге жетет. Эң майда жаныбар бул Филиппин моюнча балыгы. Анын узундугу 7,5–11 миллиметрге чейин болот. Азыркы кезде зоологиянын көптөгөн тармактары өнүгүүдө. Эң жөнөкөй бир клеткалуу жаныбарларды изилдеген зоологиянын бөлүмү протозоология деп аталат. Метеокурттарды изилдөөчү бөлүмү гельминтология деп аталат. Моллюскаларды изилдөөчү бөлүмү малакология деп аталат. Курт кумурскаларды изилдөөчү бөлүмү энтомология деп аталат. Ал эми балыктарды изилдөөчү бөлүмү ихтиология деп аталат. Жерде сууда жашоочу жаныбарларды изилдөөчү бөлүмү батрахология деп аталат. Сойлоочуларды изилдөөчү бөлүмү герпетология деп аталат. Канаттуу куштарды изилдөөчү бөлүмү орнитология деп аталат. Сүт эмүүчү жаныбарларды изилдөөчү бөлүмү маммалогия деп аталат. Жаныбар жана өсүмдүктөрдүн ортосундагы окшоштуктары жана айырмачылыктары. Бардык тирүү организмдер сыяктуу эле жаныбарлар да, өсүмдүктөр да клеткалык түзүлүшкө ээ болушат. Өсүмдүк клеткасынын кабыктарында целлюлоза болот. Бул өсүмдүккө катуулукту жана туруктуу форманы берет. Жаныбарлардын клеткасы сыртынан мембрана менен капталып, жука жана ийилчек келет. Клеткасында пластидалары болбойт. Түзүлүшү жана аткарган кызматы боюнча окшош клеткалар тканьдарга биригишет. Жаныбарларда эпителий, нерв, тутумдаштыргыч, булчуң тканьдары бар. Тканьдар органдарды түзүп, органдар системасынан чоң организм түзүлөт. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн денелери татаал органикалык заттардан, белоктордон, майлардан, углеводдордон турат. Жаныбарлар дагы, өсүмдүктөр дагы азыктанууга, дем алууга, өсүп өрчүүгө жана көбөйүүгө жөндөмдүү болушат. Жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн ортосунда эң башка айырмачылык бул өсүмдүктөрдүн азык заттарды өзү синтездөөсү болуп саналат. Кээ бир гана мите өсүмдүктөр даяр органикалык азык заттар менен азыктанышат. Ал эми жаныбарлардын көпчүлүгү гетеротрофтор болот. Башкача айтканда, даяр органикалык заттарды пайдаланып жашашат. Бир клеткалуу жаныбарлардын ичинен, мисалы, жашыл эвгленада гана хлоропласттары бар. Алар фотосинтезге жөндөмдүү болушат.
Жаныбарлар курчап турган чөйрө менен тыгыз байланышта болушат. Организмдердин кандай гана тобу болбосун, чөйрөнүн жагымдуу гана шарттарында жашап, көбөйө алышат. Мындай жашоо үчүн ыңгайлуу келген жер бетиндеги чөйрөлөр тиричилик чөйрөлөрү деп аталат. Тиричилик чөйрөлөрүнө суу, жер, аба, топурак кирет. Мисалы, тиричиликтин суу чөйрөсүндө балыктар, киттер, моллюскалар жашайт. Жер аба чөйрөсүндө арылар, куштар жана башкалар жашашат. Кээ бир жаныбарлар учууга жөндөмдүү болгону менен тиричилиги жерде жана сууда өтөт. Топурак чөйрөсүндө сөл жандар, сокур чычкандар, жыландар жана башка жаныбарлар жашашат. Жаныбарлардын жана адамдардын ар кандай органдарында дагы аскаридалар, кенелер, ич өткөк амебалар кездешет. Жаныбарлар тиричилик чөйрөсүнөн өзүлөрүнө ыңгайлуу аймакты ээлешет. Тиричилик чөйрөсүндө жаныбарлар ээлеген айкын аймакты ошол жаныбарлардын байырлоочу жерлери деп айтабыз. Жаныбарлар ушул байырлоочу аймактарда өз ара бири-бири менен байланышта жашашат. Жаратылыш шартында жаныбарлардын ортосунда татаал жана ар түрдүү өз ара байланыштар кездешет. Алар аймактык жана азыктануу мамилелерден ачык байкалат. Жаныбарлардын ортосундагы өз ара негизги байланыштар төмөнкүлөр. Симбиоз же болбосо бирге жашоочулук. Эки башка түрдөгү организмдер бирге жашап, бири-бирине пайда келтиришет. Булардын ортосунда пайдалуу мамиле түзүлөт. Ал симбиоз деп аталат. Мисалы, актиния жана качкын рагы. Батирчилик бир түргө экинчи түр зыян келтирбей баш калкалап, андан калган азыктар менен азыктанып жашашат. Жаныбарлардын ортосундагы мындай мамиле батирчилик деп аталат. Мисалы, скат манта жана жабышма балык. Жырткычтык бир түр экинчи бир түрдүн жаныбарлары менен азыктанып, аларды жеп жоготушу жырткычтык деп аталат. Жырткычтар күндүзгү жана түнкү болуп экиге бөлүнөт. Митечилик жаныбарлардын сырткы жана ички денесинде жашап, алардын денесинде көбөйүшөт, денеге зыян келтиришет. Мителер кезиккен жаныбарлар мителердин ээси болушат. Мителер сырткы жана ички мителер болуп экиге бөлүнөт. Сырткы мителерге бүргө биттер кирет. Ал эми ички мителерге аскарида, трихинелла жана башкалар киришет. Атаандаштык жаратылышта ар кандай түрлөрдүн ортосунда жана төр ичинде жашоо үчүн аеосуз күрөш жүрөт. Жаныбарлардын ортосунда жашаган жери, азыгы, ургаачысы үчүн өз ара атаандашуу мамиле түзүлөт. Мындай мамиле атаандаштык деп аталат. Нейтралдуулук жаратылыштын бирдей шартында эки түрдүн өкүлдөрү жашап, булар бири-бирине оң же терс таасири жок. Мындай түр ортосундагы мамилелерди нейтралдуулук деп атайбыз. Мисалы, карагай токоюндагы марал менен тыйынчычкан. Адамдар байыртадан эле өздөрү жашаган аймактардагы жаныбарлардын байырлаган жерлерине, түрлөрүнө, көбөйүп өрчүшүнө көңүл буруп келишкен. Өзгөчө пайдалуу, зыяндуу, уулуу жаныбарлар жөнүндө маалыматтарды көп топтошкон. Мына ушул байкоонун, изилдөөнүн натыйжасында зоология илими калыптанган балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Үй тапшырмасы төмөндөгү суроолорго жооп бергиле балдар.